Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı telegörücüler. Jaratkan Allah Tabaraka ve Taala'nın tınçtığı, salamı, berekesi jalpыбызга olsun. Anın süyüktü Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın rahimi jana salamları olsun. Jaratkan Allah Tabaraka ve Taala siz menen bizdin düýnü ahirette baktılуу boluubuz üçün bizge din degen talimdi berdi. İnsaniyatqa ilahi talimderdi, jaratkandын hökümdörün jetkirip turүүчү bul din dep atalgan nerse barыңızдарга малым, эң акыркысы İslam dini olup sanalat. Mına uşul İslam dinin bizge jetkirүү üçün adamdardын içinen эң akıldууsun, эң paraşattууsun, эң зээндүүсүн тандап алып, пайгамбар кылып жиберген. Ал пайгамбар билесиздер, siz menen биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem barыңızдарга маалым, ал кишинин улуту Араб болгон. Ал киши ошол Араб жарым аралындагы Мекке шаарына жарык дүйнөгө келип, дээрлик өмүрүнүн аягына чейин эле мына ушул Мекке жана Медине шаарларында жашоосун өткөргөн. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemди ээрчип, ага ыйман келтирип, жанында кошо жүргөн сахабалардын дээрлик бардыгы, кээ бир Сухайб Руми, жанагы Салман Фарси, Билал Хабаши деген сахабаларды эске албаганда, дээрлик бардыгы Араб улутундагылар болгон. Мен муну эмне үчүн айтмакчымын? Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem'in өзүнүн көзү тирүүсүндө вахий түшүп турган, жана ал кишини ээрчиген сахабалардын дээрлик бардыгы арабтар болгондуктан, динге, тагыраагы диндин өкүмдөрүнө түшүнүксүздүк деген нерсенин өзү болгон эмес. Эгер түшүнүксүздүк болуп калса деле, ошол диндин аманаткөйү болгон, диндин негиздөөчүсү, жеткирүүчүсү болгон пайгамбарыбыздын өзү чечмелеп, түшүндүрүп, таржымаларын айтып берип турган. Учуру келип, пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem бул дүйнөдөн ахиретке тагыраагы Аллахтын рахматына сапар кылгандан кийин, ислам дини географиялык шарттан жер шарына тарай баштады. Натыйжада башка улут өкүлдөрү, башка дин өкүлдөрү ислам динине кире баштады. Акыр аягы келип, ошол исламга кирген түрдүү элеттердин илимсиздигинен, биринчи себеп илимсиздигинен, экинчиси тил билбегендигинен, үчүнчүсү исламга чейин тутунуп жүргөн дининдеги ишенимдердин, өкүмдөрдүн ислам өкүмдөрү менен карама каршы келип калгандыктан, Кур'ан аяттарына, пайгамбардын хадистерине, тагыраагы шарият өкүмдөрүнө түшүнүксүздүктөр көбөйө баштады. Натыйжада ислам үммөтү, мусулмандар, мына ушул Кур'ан аяттарын, пайгамбарыбыздын хадистерин чечмелеп бере турган, элди бир нукка, багытка салып, бул адал, бул арам, бул туура, мунусу туура эмес деп жолго сала турган бир азаматтарга муктаждык келип чыкты. Ислам жыл санагы болгон хижри жылынын экинчи кылымында эле мына ушул абал жүзөгө келип чыкты. Анан жүздөгөн, балким миңдеген азаматтар, аалымдар чыгып, Кур'ан аяттарын жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem'in хадистерин элге түшүндүрүп берүүдө күжүрмөндүк кыла баштады. Сөзүмдүн башында айткандай, мындай аалымдар, мындай азаматтар жүздөп, балким миңдеп саналат болчу. Бирок акыр аягы келип, Кудайдын каалоосу менен, кайталап айтам, Кудайдын каалоосу менен, мына ушундай аалымдардын, мына ушундай жамааттардын төртөөсү гана сакталып калды. Биз мына ушундай жамаатты, мына ушундай багытты бүгүнкү күндө шарият термини менен мазхаб деп атап келүүдөбүз. Мазхаб деген араб тилинен алганда, түз которгондо багыт, жол деген маанилерди билдирет. Демек, ислам үммөтүнүн, мусулмандардын исламдагы айрыкча бул дүйнөдөгү жашоо таризинин, тартибин, өкүмдөрүн билдирип, аныктап, бир багыт берип
жолго салуучу тармакты фих деп аталат. Демек, мына ушул фих жаатында, тагыраак айтканда укук таануу жаатында мусулмандардын эмнеге укугу бар, эмнеге укугу жок, эмне адал, эмне арам, мына ушуларды ажыратып билүү үчүн негизделген багытты фих жолу деп айтылып калган. Демек, мына ушул фих жаатында 4 мектеп, 4 багыт, тагыраагы 4 мазхаб калыптанып, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келатат. Иншалла, Аллах табарак ва таала кыяматка чейин мына ушул 4 мазхабты сактап берет. Билесиздер, мунун биринчиси имам Азам Абу Ханифа рахматуллах алейхи негиздеген Ханафи мазхабы, имам Идрис Шафии негиздеген Шафии мазхабы, Малик ибн Анас негиздеген Малики мазхабы жана Ахмад ибн Хамбал негиздеген Хамбали мазхабы деп аталып келет. Биз бүгүн Кудайга болгон кулчулугубуз, ибадатыбыз, жашоо тиричиликтеги адамдар менен, алардын ичинде мусулмандар жана кайры диндер менен, жан жаныбарлар менен, деги эле жаратылыш өсүмдүктөр менен кандай мамиледе болушубуз керек экендиги мына ушул мазхаб жолу менен, мазхабтын негизи менен бизге жетип келди жана биз мына ушул мазхабты карманып, өзүбүздүн укугубузду билип, ушул мазхабтын көрсөтмөсүнө карап, Кудайга кулчулугубузду, ибадатыбызды аткарып барсак, эң туурасы ушул болот. Андыктан коомчулукту мындай бузукулардан сак болуш үчүн биз Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы дайыма эскертүүлөрдү берип келебиз жана бере бермекчибиз. Биз ошол 10 кылымдан ашуу, 15 кылымга тете барып калган доордон бери биздин мына ушул Борбордук Азияда ата-бабаларыбыз ушул Ханафи мазхабын, мазхабтардын ичинен Ханафи мазхабын тутунуп, өзүнүн ибадаттарын, өзүнүн мамилелерин, жашоо тиричилигин өткөрүп келе жатат. Биздеги кээ бир, балким дээрлик бардык каада салттарыбыз, үрп-адаттарыбыз дагы калыптануусунда ушул мазхабтын өкүмдөрүнүн таасиринде болдур десек аша чапкандык болбойт. Андыктан мурдатан ата-бабаларыбыз кандай ибадат кылып келген болсо, ошол таризде эле ибадат кыла беришибиз керек. Бүгүнкү чыгып алган ошол бузуку тайпалар 15 кылымдан берки ислам үммөтүнүн айыбын тапкандай жар салып, бул болбогон жорук. Андан көрө Куран жана хадисти ээрчигиле деген бир туура эмес чакырыктар болуп атат. Биз баарыбыз мындан сак бололу. Айрыкча ата-энелерге дагы кулак кагыш кылып айтарыбыз, балдарыңыздарды тарбиялоодо, балдарыңыздарды диний окуу жайларга таалим алуусуна берүүдө мына ушул мазхаб жаатындагы анын абалына маани бериңиздер. Соц тармактардан бүгүнкү күндө көрүнгөндүн баары эле дин сабагын өтүп баратат. Ар кимге кулак сала бербеңиздер. Өзүбүздүн расмий дин башкармалыгында иштеген алымдарыбыздын, аттын кашкасында белгилүү болуп калган элибизге дин үчүн кызмат кылып аткан алымдарыбыздын гана сабактарын угуп, ошолордун насааттарына жана көрсөтмөлөрүнө уйуганыңыздар эң туурасы болуп саналат. Кудайдын каалоосу менен мына ушундай мазхаб, фих жаатындагы мазхаб калыптангандан кийинки кылымдарда мусулмандардын ишенимине, акыйдасына доо кетирген тайпаларда чыгып келди. Атай кетсек, Муътазила, Жахмия, Кадария, Шиа сыяктуу исламдагы туура эмес акыйдада, туура эмес ишенимде болгон жамааттарда жүзөгө келди. Мында да ислам үммөтү аруу, таза акыйданы коргоп бере турган, элге туура ишенимди түшүндүрүп бир багытка сала турган дагы азаматтарга муктаждык келип чыкты. Араб жарым арал жакта, ошол араб чөлдөрүндө Абу Хасан аль-Ашари деген бир алым чыкты. Ал эми биздин Борбордук Азия жакта болсо, Абу Мансур аль-Матуриди деген бир азамат алым чыгып, алардын шакирттери, алардын жоро жолдоштору, алардын идеясын бирге тутунган мусулмандардын ат көтөргүс, күчүрмөн мээнеттеринин себебинен
бүгүнкү күнгө чейин ислам акыйдасы да корголуп калды. Адамдын жашоодогу ибадаты намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, ажылык жасоо жана башка түрдүү мамилелерден турса, алардын кабыл болуусунун шарты, алардын эртең кыяматка барганда соопко ээ болуусунун шарты мусулмандын туура акыйдада болуусу. Андыктан акыйдадагы өтө зарыл нерселерден. Мурдараак биздин устаздар, алымдар акыйдада терең кеткен болбойт, адашып кетесиңер деп, акыйда билимин элге түшүндүрүп жеткирүүдө анчалык басым жасалган эмес. Себеби ар кандай акыйда жаатындагы бузук тайпалардын биздин журтубузга, биздин мусулмандарга келип кооп салуусу дээрлик болгон эмес. Ошол учурда карапайым калк болгон мусулмандардын негизги акыйдасы Аллах бар. Аллах бир, жалгыз, бардык ысым сыпаттарында жалгыз. Жана Аллах Таала өзү жараткан махлукаттардын эч бирине окшобойт. Эч бирине окшобойт. Ошондой эле пайгамбарлар Адам атадан башталып Мухаммад алейхиссаламга чейин бир канча пайгамбарлар өткөн. Пайгамбарлардын бар экендигине, китептерине, периштелерге жана ахирет күнүнө жана тагдырдын жакшылык жамандыгы Кудайдан экен деп билүүгө үгүттөлүп келинген карапайым калктын акыйдасы ушул болгон. Бүгүн да мына ушул туура эмес бузук тайпалардан сак болгонуңуз жакшы жана туура акыйданы билүү үчүн расмий имамдар менен гана байланыш жүргүздөөрүңүздөр максатка ылайыктуу болот. Эми телегөрүүчүлөрдөн келип түшкөн суроолор бар экен. Биз мына ушул суроолорду окуп, колубуздан келишинче жооп берип кетсек. Акыры 0482 номер менен бир мекендеши суроо жолдоптур. Ассаламу алейкум дамылла, мен намаз окуйт элем, азыр окубай жатам. Өтүмдү алдырдым эле, ошого кандай дейсиз? Намаз окуу үчүн эркек адамга эч кандай үзүр жок. Бир гана эки жол бар, ошол эки жол болсо гана ал адам намаз окубай койсо болот. Биринчиси, ал адам копол болсо да, орой болсо да өлгөн болуш керек. Же болбосо акылы жайында болбогон адам болуш керек. Башка учурларда эркек адамдан эч качан намаз сакыт болбойт. Ал эми аялдарга келе турган болсок, аялдар жанагы ай сайын көрүүчү этеккирдин себебинен жана төрөттөн кийинчи келүүчү кандын себебинен гана убактылуу намазда токтотулуп турулат. Башка учурларда аялдардан да эч кандай намаз сакыт эмес. Алла Таалам сизге шифа берсин, өтүңүздү алдырган болсоңуз, тезирээк сакайып кетиңиз. Бирок биздин шариятыбызда мындай учурларга да намаз окууга шарт түзүп берген. Ошол эгер сизге суу иштетүү дарыгерлер тарабынан тыюу салынган болсо, мүмкүн эмес болсо, анда сиз таяммум жасап алып, дараттын ордуна таяммум менен намаз окусаңыз болот. Эгер ошол оорулуу абалыңызда намазды тик туруп, анан рүкүү саждаларды өзүнүн ордунда жасап окуш сиздин ден соолугуңузга зыян бере турган болсо, сиз анда отурган абалда эле има ишара менен намаз окуй берсеңиз, шарият сизге уруксат берет. Акыры 7240 номери менен бизге суроо жолдогон жердешибиздин суроосу төмөнгөдөй экен. Ассаламу алейкум устаз. Бетиме ириң жара чыгып, 1 жылдан бери кетпей атат. Бул бирөөнүн каргышына калганда же болбосо туура эмес иш кылганда болбойбу дейт. Бул нерселердин баардыгы жакшылык жамандыкты Кудайдан деп билиш керек. Балким сиз ошол тери жагындагы, кожаный жагындагы адистешкен дарыгерлерге учураңыз, алардан кеңеш алыңыз. Балким алар сизди ошондой дарылап, сиздин дартыңызга шифа таап берсе керек. Андыктан мындай нерселердин баардыгын Кудайдан көрүш керек. Жанагындай бирөө каргап салдыбы, бирөө жанагындай бир ысык суук кылдыбы деген күмөнгө баргандын зарылчылыгы жок. Сизге да Кудай Таала шифа берсин, тезирээк ооруңуздан сакайып кетиңиз. Аягы 6297 номери болгон жарандан келген суроо. Ассаламу алейкум. Азыркы бай инсандардын аялдары кымбат кийимдерин интернеттен мактанып жатышат. Ошолорго айтып коесузбу, чектен ашып кетишти. Туура, пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Мен кимге байлык берсем, ошол байлыктын бир аламатын, белгисин көргүм келет.
деген деп Алла Таала айтканда ошондой хадис бар, хадис кудси. Бирок ал дегени ошол Кудай Таала кимге байлык берген болсо, анын зекетин берип, анын кайрымдуулугун жасап, анан өзү жанагындай кайырчыларга окшоп бир жупуну кийинип жүрбөсүн деген мааниде болгон. Анан сиз суроо бергендегидей башкаларды кыжалатчылыкка салып, ошондой бир башкаларга бир ыңгайсыздык жаратып бере турган көрүнүш болсо бул жакшы эмес. Ушул жерден кайрылып кетерим ошондой эже карындаштарыбызга сиз берген неаматтарга Кудай Таалага шүгүр кылыңыз. Бирок аны менен жанагындай мактаныш кылып интернеттерде көз көрүнө бир эмелерди кылганыңыздын себебинен башкаларды кыжалатчылыкка салып кое турган учурлар болгондуктан мындай нерселерден сактанганыңыздар жакшыраак болот. Акыры 4873 номери менен келген суроо экен. Ассаламу алейкум. Келиндин жүгүнүүсү болобу же болбойбу дейт. Келиндин жүгүнүүсү бизде Ахлусунна вал жамаатта Ханафи мазхабта анын бир эч кооптуу жери жок. Келин жүгүнгөндө ошол өзүнүн кайын журтунун, кайната кайненесинин, жолосом өзүнүн турмуш ошол жолдошунун туугандарына урмат көрсөтүп гана келет. Аларга ибадат кылуу максатында, кулчулук кылуу максатында, жанагы Кудайга сажда кылгандай сажда кылып атам деген ниетте болбойт. Андыктан мунун эч кандай тоскоолдугу жок. Себеби Аллах табарак ва таала адам атабызды жаратканда периштелердин бардыгын сажда кылууга буйруган. Ошондо периштелердин бардыгы адам атабызга сажда кылганда Кудайга сажда кылгандай ниетте же таризде сажда кылган эмес. Алар ошол адам атабызды урмат кылган себебинен саждага буйрулган, кулчулугунда эмес. Андыктан келиндин жүгүнүүсүн жана башка жөрөлгөлөрдү ширкке чыгарып, бүт элге будуңчаң салып, дүрбөлөң сала бергендин кереги жок. Кудайга шүгүр, бизде ошол нерсе сакталып келген адат. Келиндер өзүнүн кайын журтун урмат кылуусу өтө жакшы көрүнүш. Ошондо анын өмүрлүк жолдошу ыраазы болот. Бул эч кандай ширкке жатпайт. Аягы 2540 номер менен келген суроодо Ассаламу алейкум. Гүлзина деген ат мусулманда барбы? Эми Гүлзина дегенде өзү эле атынан көрүнүп турат. Андыктан ат коюуда да ата энелерге кеңешибиз ошондой аттын маанисине маани бериңиздер. Адам атына карап заты тартып кете берет дейт. Гүл зина деген ошол зинанын гүлү дегендей маани берип калат. Ошондуктан аягына т кошуп койсоңуз гүл зинат болуп калат. Мына ушунда эме болот. Андыктан бул атты эгер макул болсо биз кеңеш берет элек, өзгөрткөнүңүз максатка ылайыктуу. Аягы 2960 номер менен келген суроодо Ассаламу алейкум. Менин үйдөгүлөрдүн баардыгы ичип атышат. Кантип кайтарсам болот бул жолдон? Кудайым инсап берсин, Кудайым түшүнүк берсин. Сиз ичпеңиз, аларга кошулуп ичип кетпеңиз. Аларды ошол эмне дейт, жанагындай жакшы чакырыктар менен айтыңыз. Эгер ошол сизден улуу болсо же ата энеңиз болсо, алардын көңүлүнө тийбей турган таризде көрүнүштө аларга бир насаат кылыңыз. Болбосо ошол сөзүн уга турган адамдарды таап келип ага айттырыңыз. Ошол ата энеңиздин жора жолдоштору же ата энеңизден жашы улуураак болгон туугандарыңыз болушу мүмкүн. Ошолорго барып айтып, силер барып насаат кылып бергиле, балким бул туура эместир, түшүндүрүп бергиле деп ошол жагынан эме кылыңыз. Болбосо сиз дуада болуңуз дайыма. Ошол дуа менен балким Алла Таала дуаңызды кабыл кылып, үй бүлөңүздөгүлөр мына ушундай жаман жоруктан кайтып калышаар. Аягы 4708 менен келген суроодо Ассаламу алейкум. Бизге жакшы уулдун аттарын айта кетесизби? Менин 2 кызым бар, Малика, Диана деген. Булар ислам динине жатпайт деп көбүнөн угамын. Пайгамбардын хадисинде аттардын эң жакшысы Абдуллах жана Абдуррахман деп айткан. Аллахтын жанагындай кулу, ырайымдуу болгон заттын кулу деген мааниде. Аллахтын 99 ысымы бар, билесиздер. Ошонун алды жагына Абдуну коюп койсоңуз, ат койсоңуз жакшы болот. Анан пайгамбарлардын аттарынан койсоңуз дагы жакшы болот. Андан сырткары кыргыз жыттанган эле өзүбүздүн кыргыздын жакшы аттарынан Белек, Сыймык, Кубаныч деген аттарды койсоңуз деле эч кандай шариатка терс эмеси жок. Малика, Диана деген аттар булар жанагындай исламга таандык эле ат. Малика деген каныша деген маани берет. Диянат деген бул диндин мындагындай атооч катары айтылган нерсе. Мунун эч кандай кооптуу жагы жок. Алла Таала сизге жакшы перзенттерди насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.